Ырчы Максат менен Айсулуунун үйлөнүү тою күнү качан экени айтылды. Эки жаш өзгөчө чакыруу барагын таратты. Non-Stop дуэтинин мурдагы солисти Максат Садырбеков менен сүйүктүүсү Айсулуу Молдалиеванын үйлөнүү тою кайсыл күнү болору такталды. Бул тууралуу эки жаш ачык айтышпаса да, алардын жакындары колдоруна алган чакыруу барактары менен Instagram баракчаларында бөлүшүшүүдө. Белгилей кетсек, Максат менен Айсулуу 9 жыл бою кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүшкөн. Алар өткөн жылы гана мамилелерин ачыктоого чечимин кабыл алышкан. Арадан көп өтпөй Максат сүйүктүүсүнүн колун сураган. Айсулуу туулган күнүндө өзгөчө бир көрүнүш аткаруу менен колун сураган жигитинин сунушуна макулдугун берген. Той үстүбүздөгү жылдын 6-июнуна белгиленген. Учурда түгөлөр кызуу даярдыктын үстүндө экенин айтышууда. Болочок жубайлар чакыруу билеттерин да өзгөчө стилде даярдашканы маалым болду. Алар конокторго үйлөнүү үлпөтүнө кабар таратуу үчүн видео чакыруу даярдап, аны атайын программанын ичине катышкан. Чакырылган коноктор чакыруу билетти алганда түгөлөрдүн сүрөтүн кошо алып, көрсөтүлгөн эреже боюнча атайын программаны көчүрүү керек болот. Андан кийин кайра чакыруудагы сүрөттү телефондун экранына көрсөтүп, видео кабарды көрө алышат. Булак Барометр Чекит Кейджи. Айчүрөк Иманалиева, эстрада жылдызы. Мага келген кыздардын баарын жылдыз кылып чыгаргыдай Кудайдан мөөр алган эмесмин. Ушул жылы чыгармачылыкка көп көңүл бөлөрүңүздү жыл башында айттыңыз эле. Чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп жатат? Былтыр 30 жылдык концертимди бергем, бирок көңүлүмө бир аз толбой калды. Ошондуктан быйыл да кайталап берсемби деген ниетте турам. Юбилейлик концертке чейин 5-6 жыл концерт койгон эмес элем. Алыстап калат экенсиң. Алтын фондко кирбей, эл арасында калган ырларымды иргеп, кайрадан жаздырып жатам. Кудай буйруса, ушул жылы чоң программадагы концерт берем. Жаңы ырлар да жазылып атабы. Азыр 5 ыр жаздырдык. Алардын үстүндө иштеп, клиптерди тарттырып, 3 компания менен иштешип жатабыз. Рамис Алиевдин Асыл жарым аттуу чыгармасына клип тарттырып жатабыз. Ал жакын күндөрдө көрүүчүлөргө талкууланып калат. Жакында маалымат каражаттарына Жанин аттуу ырчы айымдын маегин жарыяланды. Анын айткандары боюнча сиздин оозуңуздан чындыкты угалы дедик эле. Чынын айтсам, ошол тууралуу кеп кылууну каалабайт элем. Мен аялалды ырчы катарында, аял катарында тааныбайм. Алгач Жамин деп жатышканда түшүнгөн жокмун. Маекти көргөндө да тааный алган жокмун. Анан сиңдилерим Айдаркенден келген кыз деп айтып калышты. 93-94 жылдар болсо керек. Ал бизге апам мени чачымдан сүйрөп сабап үйдөн кууп чыкты. Жигитим мени сабап кетти. Мен өлөм деп бир топ жаман нерселерди токуп айтып келгени элес булас эсимде. Эшикте жамгыр жаап жаткан. Бут кийими айрык, шөмтүрөп суу болуп тур. Эми элдин кишиси болгондон кийин кой, антпе деп жакшы сөзүбүздү айтып, суукта калып калбасын деп боорум оруп үйгө киргизген. Анда Сапар, сиңдим, күйөө балам, Халида деген кыз жашачу. Ошентип үйгө түнөп калды. 2 күндөн кийин гастролго кетмекпиз. Ал эже, мен да силер менен барайынчы, мени баары жеп жатышат. Ушинткенден көрө өлүп калганым жакшы деп жатып, биз менен кошо Ош, Көл, Талас жактарга барып келген. Биз гастролдоп жүргөндө туугандардын балдары, фанаттар деле артисттерди жакшы көрүп, жаныбызда жүрүшчү да. Анын бизди ээрчитип жүргөнү эч кандай деле мааниге ээ эмес болчу. Баламдан корду көрдүм деп айтыптыр. Ал учурда аргеним 5-6 жашта эле экен. Калп айтарда да эстеп алса болмок экен. Өзүңүз ойлоп көрсөңүз, 5 жаштагы бала болчу. Бакчага барган наристе чоң эле аялга кантип көрдүк көрсөтөт. Кичинекей бала эркелейт, ызы-чуу салып ойнойт. Айчүрөк менен баласынан корду көрдүм дегени атайын бирөөнүн буйртмасы менен сүйлөнгөн сөздөр. Анткени андан бери 23-24 жыл өтүптүр. Менден кандай азапты көрдү экен деп таң калып жатам. Азап көргөдө мен муну тушап койгон жокмун. Же болбосо ырдатпай тилин сууруп алып, кишеңдеп байлап бир жерге кагып коюп турбузбу? Ал буюм эмес да, ал адам. Каалаганын кылса болот. 24 жылдан кийин Кудайдын улуу күнү ороза айында азап көрсөттү деп кандай адам күнөө коет? Ушундай адамдарды колдонуп, айрымдар өз кызыкчылыктарын ишке ашырып жатканы өтө аянычтуу. Мындай нерсе баары бир жакшылык менен бүтпөйт. Ал сиздин үй кызматчыңыздай эле болуп жүргөнүн айтыптыр. 4 жыл жашадым дептир. 4 жыл жашаган эмес, үй жумуштарымды кылгандай 2 кабат үйүм жок. Гектарлап жер айдап картошка чаптырды дейсиңерби? Ал учурда үйдө сиңдилерим жашашчу. Үй тиричилиги алардан артчу да эмес. 25 жыл сахнада деп маек берип жатканын өзү эле бул аял үчүн уят. Анткени өмүрүн театрга, сахнага, маданиятка арнаган. Элге белгилүү өнөр адамдары да 25-30 жыл сахнадамын деп айткандан уялгандарын байкайм. Мынтип айткандан өзүм деле тартынам. Мен ырдабайсың деп башымды чайкап койсом, демек аны элге чыгарыштын кажети жок болчу. Мага келген кыздардын баарын жылдыз кылып чыгарыш керек деген Кудайдан мөөр алган эмесмин да. Мен кадимгидей эле ырчымын.
Менден кеткенине 24 жыл болуптур. Гүлшайыр эжеде биз тобунда иштептир. Эмнеге ал жактан чыкпайт? Кыргызстанды мен теле, баары менин колумда беле. Өзү чыга берсе болмок. Буга эч ким бөгөт болгон жок. Булак майдан. Спортқа қойылған ақшалар! Чоң ұтыштар! Тез арада төлемдер! Ишенимді букмекер! Соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толук таба алсаңыз болот. 1xbet